Быйылкы кургакчылык өзгөчө Борбор калаага өтө оор кедергисин тийгизди. Суунун жок экендиги аз келгенсип 2 ай бою жаандагы жаабай койду. Бул убакыттын ичинде Бишкектин жашыл зонасы сары зонага айланып, бак-дарактар курап кетти. Бактар сугарылбай соолуп атат. Ал деген баягы коркунуч жарата турган нерсе да. Өткөндө шамал, катуу шамал болгондо бир чоң эле соолуп калган бак кулап калды да. Ошол үйдүн көп кабат үйдүн терезесине тийсе болмок. Эмне болот эле? Адамдын үстүнө түшсө эмне болот эле? Мэрия жооп береби ошого? Бишкек жашыл чарбы ишканасы күнү түндө сугат иштерин жүргүзүп жатканын айтышат. Арык менен сугаргандан сырткары машиналар менен суу ташып, бак-дарактарга суу куюп чыгышты. Бирок бул анчалык деле чоң натыйжа берген жок. Кургакчылыктан сырткары Бишкек шаары акыркы күндөрү акыр чикирге толуп кеткендиги тууралуу социалдык түйүндөрдө көп айтылууда. Атүгүл 10 күн мэрдин милдетин аткарган Таалайбек Сарыбашев дагы бул маселени көтөрүп, тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчисине эскертүү бергенге үлгүрдү. Ушунча акчаларды алып тургандан канча мың адам иштейт? 1,5 мың киши шаардын ичинде күнүнө 3 саат иштесечи, шаарыбыз эчтеке мусор издеп таппай каласыз. Мусор издеп таппай каласыз. Мусордон менде проблема жок. Негизи айтам да, мындай тазалык. Көчө шыпыргандар канча? Көчө шыпырган 680. 680 адам. Мен тазалай берет. Кийин анан неселе ойдо биздики урушуп атат. Борбор калаадагы дагы бир чоң көйгөй бул транспорт маселеси болуп жатат. Мындан 2 ай мурда кичи автобустун айдоочулары иш таштап, шаардагы кыймыл токтоп калган. Учурда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүп жатат. Жол кирээ маселесин жаңы келген шаардык кеңеш карайт деп айтылган. Бирок шаардык кеңеште эле бул маселени көтөрө элек.